Төрөбек мырза, саламатсызбы? Соңку бир азыркы өлкөдөгү саясий мындай абалды кандай баалар элеңиз? Эми бүгүнкү күндө саясий абал кандай? Эл аралык уюмдар, бүгүнкү журналисттер, саясатчылардын баардыгы бүгүнкү күндө бир мындай айтсак монотонный бир режимге түшүп алышты да. Буга бир нече себеп бар да. Биринчиден, азыркы геосаясат боюнча Европа, Америка, ошол эле Россия ар кандай ситуация оорлоп баратканына караганда, ошо Кыргызстанды, Средний Азияны аябай чоң көзөмөлгө алып атышат да. Себеби жанагы Америка, Средняя Азия, Япония, Средняя Азия, анан Германия, Средняя Азия деген нукта кетип, ошо международный организациялардын баардыгы ошонун ичиндеги жанагы Кыргызстанды острый демократия деп жүргөн эмелердин баардыгы бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча чоң көзөмөл кылып, мындай кайсы нукта баратат деп Байкоо салып атат. Байкоо салып атышат да. Анын үстүнө жанагы мыйзам боюнча кандай кетип атат, ошонун ичинде эле азыр бүгүнкү күндө алек болуп атат да. Анан адилеттүүлүк боюнча, анан журналисттерди куугунтуктоо боюнча деле ошонун арасында эле көп сөз болуп атат да. Ошодон биз азыр көп нерсе чыга албай атабыз да. Бул биринчиден. Экинчиден, экономика жагынан да, экономика жагынан бүгүнкү күндө Кыргызстанда бюджетте акча көп болуп атат. Акчанын көбү бар, бирок экинчи жагын карасаң, жана көп капсулаларды салып атат, пландарды коюп атат, пенсияларды көтөрдүк, эмелерди көтөрдүк, айлыктарды деп атышат, бирок экинчи жагынан жанагы геосаясат дейбизби, калгандары Кыргызстанга чоң эле мушташтыкты алып келип атпайбы? Ошого карата баалардын өсүп кетиши, баардыгы элдин баарын тынчтандырып атат, ошонун баардыгы. Бирок бүгүнкү күндө өкмөт мүчөлөрүнөн, биздин жетекчилерден сурасаң, баардыгы эле биз күнү түнү иштеп атабыз дегендей мындай деп эле бүгүнкү күндө ошондой ситуация болуп атат. Эмне себептен? Анткени жаңы бийлик келгенине 3 эле жыл болду да. Жакында мына отчетторду беришти ошо боюнча. Анан ошон үчүн мен айтат элем, азыр Кыргызстанда мурунку убакыттар менен салыштырмалуу монотонный болуп атканы азыр эми бир бурулуштарга алып келет. Себеби жетекчилер айтпады, биз экинчи срокко даярданып атабыз. Саясий нукта башталат да эмичи. Анткени президенттик шайлоолорго даярданат, парламенттик шайлоолорго башталат. Ошон үчүн азыр эми бир саясий жагы активдештире баштайт го деген ойдомун да. Жана өзүңүз айтмакчы, президент да белгилеп өтпөдү. Ушул азыркы учурда биз мындай күн түндү билбей иштеп атабыз, кара жанды кар чуруп иштеп атабыз деп, анан мына 3 жылдан бир аз өтүп калды, убакытчы. Ушул мөөнөттү сиз кандай баалар элеңиз? Мындай активдүүлүктү, ошондой эле анын жыйынтыгын көрүп атасызбы? Эми чынды айтканда, башка президенттердин убагына караганда активдүү, анан пиар компания эмелер жүрүп атат өкмөт тараптан. Көбүрөөк выступать этип атышат, решенияларды тез аткарып, анткени биз көрүп атпайлыбы? Негизи бийлик азыр бир колдо. Конституция боюнча дагы баардыгы Жапаровда. Жапаров өз кандай чечим кылат, кадровый болобу, саясий маселе болобу, же эл аралык болобу, бир колдо. Ал конституция менен ага бийликтин баарын берген. Анын колунда. Ошону азыр ал использовать этип атат да, по полной программе, мындайча айткандачы. Ошонун баардыгы 3 жылдын ичинде көп эле нерселерди айтты, бирок негатив жагы деле бар. Себеби баардыгын эле жакшы десек, чын эле 3 жылда, 30 жылда оңолбогон нерсени биз азыр оңдоп атабыз дегенде 3 жылдын ичинде оңдой албайт да, это нелогично. Ошон үчүн
саясий жагына уклон кылбай, именно экономика жагына уклон кылып атабыз деп атат. Бирок ал жери дагы көп жери прозрачный эмес да, чынын айткандачы. Биз көп нерсени билбей атабыз. Бирок бизде социальный уклон менен ошонун баардыгы көбүрөөк болсо, здравоохранение жагына, башка жагына анда көп резонанстуу жакшы эмелер болот эле. Бирок жана капсулалардын баардыгын көп нерселерди эметишпедиби? Жыйынтыгы мына чыгат деп эле постоянно айтып атышат. Эми күтө туралы, ал деле убакыт тез эле келет да. Соңку бир аптадан бери мындай коомчулукта талкуу жараткан маселе жөнүндө сурагым келип атат. Президент акыркы маегинде коомчулуктун талкуусуна алынган бир саясий маселелерге токтолду да. Анын бири Кемпир-Абад иши боюнча айыпталгандардын кайрылуусуна жооп берип, анан Кримтөбөл, Камчы Көлбаев менен Бажыдагы коррупция боюнча баягы мындай маселе көтөрүлүп жаткан Райымбек Матраимовго жолуккандыгын айтып өттү да. Анан бул маселе айрым талдоочулар арасында ар кандай кабыл алынып жатат. Деги эле аларды мамлекет башчысы кабыл албаш керек эле деген пикирлерин билдиришти. Сиздин оюңуз кандай буга өзү? Мен башынан эле мыйзамдуулук болсун, адилеттүүлүк болсун деп Садыр Жапаров үчүн да мен чоң агитация жүргүзгөм. Телевиденияга чыгып, эл менен жолукканда деле баарына айтып, анан айткам. Садыр Жапаров өзү ушунун баарын башынан өткөргөн, ошон үчүн бул адилеттүү президент болот, мыйзамдуулукту сактайт. Анткени бунун баардыгы өзүнүн башынан өткөн деп. Ошон үчүн бүгүнкү күндө көп 2 жылдан, 1,5 жыл, 2 жылдан бери эле ушу камоо, коркутма, эмеге органдар түшүп алды да. Бул президентке лично бунун баардыгы кереги барбы? Негизичи. Анткени президентти түз шайлоодо эл шайлады. Аны биз баарыбыз билебиз. Альтернатива деле мындай чогуу болгон жок. Приписка болгон жок. Эми анын бийлигин бүгүнкү күндө бирөө талашып аткан жок. Анткени шайлады 6 жылга чейин ал ордунда отурам деп атат, иштеп атат. Анан кийин жанагы органдар жанагы жолго түшүп алып туруп, булардын баардыгы жанагындай ызы чууга алып келет экен, тигиндей мындай деген, бул чын эле айтканда жөн эле сөздөр да. Тагыраак айтканда, кайсыл орган, азыр күч структурасы десек, мындай жалпы болуп атат да, ошону тагыраак тактап коелу. Анткени президентке бир эле МВД же ГКМБ бир эле докладной бербейт да. Экөө тең берет, эки жактан. Анан негизи бүгүнкү камоолорду, резонанстыйларды, чо интересно да, ГКМБ камаган жок, жанагы Кемпир-Абад боюнча, иши боюнча, допустим, Мадумаровдун иши боюнча и жана журналисттер бүт МВД камап атат. МВД камады. А бирок коопсуздук иши боюнча негизи буну ГКМБ көзөмөлдөш керек болчу. Анан кийин бүгүнкү күндө булар проблеманы чын эле уже мындай көп деле актуальный эмес для жетекчилергечи. Буларды камоосу, отурганы, буларды просто жанагы Байсалов айткандайчы, буларды биртке жана тизгиндеп коюш керек, өз ордуна коюш керек деп жана Азаттыкта да айтпады беле. Ошол жолда изоляция деп коет да, временный изоляция. Бул жолго түшпөш керек эле да, анткени бул конкуренция эмес Садыр Жапаровгачы негизи. Биринчи жолу Дубайга барып Бакиев менен жолукканда эле айткам, бул туура эмес. Негизи президент издөөдө жүргөн киши менен жолукпаш керек. Кандай жакшы артында ниет болбосо дагы, жана тынччылык үчүн бул жолукпаш керек деп айттым. Азим Рой менен жана сүрөткө түшкөндө дагы мен айткам, сүрөткө түшпөш керек президент деген, анткени аягы жаман болду, анткени булар криминал эмес, криминал. Анан мыйзамдагы угуру менен жолуктум деген чын эле бул дагы аябай резонанстуу нерсе да. Бул жанагы Международный валютный фонддун жетекчиси менен жолуккандай уровеньге алып чыгып койду да. Анткени дагы болбойт. Ошонун баары мен билбейм, артында кандай подоплека болду, эмне себептен жолукту. Бирок эси сыртынан карап мындай
юрист катары, көп жыл укук коргоо органдарында иштеген киши катарычы мен буну кабыл албайм. Себеби биз эч качан криминал менен даже учурашкан эмеспиз да. Биз параллельный жүрчүбүз да. Жанагы поезд жүргөндө эки колея болот да, параллельный. Эч качан жолдорубуз эметчү эмес, биз даже учурашчу эмеспиз, алар менен сүйлөшчү эмеспиз. И мировой практикада деле ошондой, криминал менен жетекчилер, даже министр МВДлар, ГКМБлар сүйлөшпөш керек. А бизде башкача кетти да, ушунун баардыгы кабыл алып. Бизде Садыр Жапаров эле кабыл алган жок, буга чейин деле кабыл алышкан. Деге ошол эле Бакиевди билесиңер, Акматбаев менен сүйлөшүп, алар деле кабыл алган. Бирок бул практика чынында туура эмес. Анткени бунун баардыгы өсүп келаткан поколение баардыгы карап атат да. Бул тарыхта кала турган нерсе. А бирок бир жаман жагы бар. Криминал деген криминал. Булар сүйлөшкөндөн кийин, сүрөткө түшкөндөн кийин, кабыл алгандан кийин булар баарына жар салат да. Мына мен президент менен сүйлөштүм, болду деп туруп, анан кийин өрчүйт бунун баардыгы. Ого өтөр эметет. Если бы ошол эле мыйзамдагы ууру айтса, мына мен мыйзамдагы ууруну тыштадым, эч жака болбойт, мен только жаран катары жашайм, тиги буу деп эметсе, как жердеш катары, мурун таанып жүргөн жанагы иниси катары кабыл алып койсо, жанагы көлдөн еще как-то болот эле да. Мындай эми резиденциядан кабыл алган бул деген аша чапкандыктан негизи. Кемпир абад иши боюнча айыпталып абакта жаткан саясатчы Азимбек Бекназаров ошо президент Жапаровго кайрылып, элдешүү боюнча сунуш бергени жөнүндө дагы ошол маекте айтып өтпөдүбү? Анан демек оппозициялык күчтөр акыры күрөшүүдөн чарчады, ошон үчүн ушул кадамга барды деп айтсак болобу анда? Эми Кыргызстанда мындай да, ким командада болсо, бул оппозиция эмес, чогуу иштейт командада. А если командада болбой, башкача болуп калып, өзүнүн көз карашын айтып койсо эле, буну оппозиция деп берет да. Оппозиция деген бул чоң бир уюм болуш керек, бийликке талашыш керек. Эмки шайлоодо президенттикке коем, мен президент болом деш керек да. Ошолорду оппозиция дейт. Анан жөнүндө мындай өзүнүн оюн айтып, же көз карашын мындай критически айтып койсо, бул оппозиция эмес. Бул деген өзүнүн ою, биз будан өтүп эле жүрбөдүкпү? Анан бунун баарын оппозиция деген болбойт. Анан негизи Кыргызстанда жанагы сот системасында жабык сотторду өткөрбөш керек. Ачык эле өткөрүш керек баарын. Жабык өткөрүп эмне кылат анан ошонун баарын? Бунун баарын биз күбө болуп башыбыздан өткөн да. Биз, допустим, Садыр Жапаровдарды соттоп атканда соттуна барып катышып жүрбөдүк беле, көрүп эле жүрдүк. Ошол эле жана Талгарбековдарды соттогондо жабык эшиктин артында соттоп. Бирок Кыргызстанда баардыгы акталып кетти. Бийлик өзгөргөндөн кийин баардыгы акталат да бизде. Ошон үчүн мен ойлойм, Кыргызстанда адилеттүүлүк, мыйзамдуулук менен эле мындай кармап туруп эле ачык эле эметсе, негизи өзү жакшы болот. Анан бүгүнкү өкмөт, президент бардыгы айтып атпайбы, биз экономиканы көтөрөбүз, анан Сингапур кылабыз депчи. Андай болсо, анда Сингапур кылыш үчүн, экономиканы өстүрүш үчүн, дүйнөлүк масштабта иштеш үчүн адам укугун, средства массовой информациянын эмеси, боштондугу, эркиндиги, анан кийин баардыгы менен многовекторный внешний политиканы жүргүзгөн, бул аябай чоң нерсе да. Анан бир жагын эле авторитарный режим кылып, экинчи жагын мындай экономиканы өстүрөм десе, бул өстүрө албайт да, негизичи. Анткени инвестиция эмелердин баардыгы ушуга карата келет да. Ушул ойду улай эле сурагым келет да, мисалы азыр реалдуу бийликке карай оппозиция барбы, же баардыгы эле бийликти сырттан карап баалап турушабы? Мен бир-эки жолу интервью бергенде деле мурун деле айтып келатам. Быйыл деле эмес, мен уже бир 10 жылдан бери айтып келем. Кыргызстанда негизи оппозиция эл болот да. Анан бизде, допустим, Акаевди эл кетиргенде, Акаев айтты, мени американецтер кетирген депчи. Бирок эл кетирген.
Бакиевди кетиргенде мени Россия кетирди деди Бакиевчи. Эмени болсо кеткенде Жээнбеков кеткенде аны дагы эл кетирди да. Негизи оппозиция эл болот. А вот ошону использовать этип, ушунун жанагы эмелерин алган бир топ киши болот да. Макул, анда суроо. Оппозиция деген бүгүнкү күндө недовольныйлардын бардыгы эле оппозиция болот, жанагы айткандай элечи. Бүт бардыгы недовольныйлардын бардыгы эле оппозиция болот. Анда эгерде оппозиция эл болсо, анда бүгүнкү күндө элдин жалпы мындай бийликке карай маанайы кандай? Негизи маанайы кандай? По интересам да. Если, допустим, көп катмардагы кишилердин баардыгы азыр мына акча көп, анан экономика жагы бирке дурус кетип атпайбы? Ошолордун баарына чын эле айтканда даже акыркы изилдөөлөр боюнча жакшы нукта кетип баратат деп атышат. Бирок жанагы именно адилеттүүлүк боюнча, анан коркутуу боюнча, эметкен боюнча негизи нааразылыктар көбүрөөк да. Ошо боюнча. Анан эми ошонун баардыгы бир колдо да. Бунун эч кимдин колунан келбейт бүгүнкү күндө. Буну жөнгө сала турган эле Садыр Жапаров өзү. Анткени конституция боюнча бүт бийлик Садыр Жапаровдо. Ал кой десе баардыгы коюлуп калат. Унчукпай койсо ушул ойдон күчөп кете берет негизи. Президент ошол маегинде баягы митингдер боюнча дагы пикирин айтып өтпөдүбү? Анан өткөндө ушул Кемпир абадта жаткандар боюнча айрым жерлерде мындай чакан митингдер да боло калды да. Анан муну айрымдар белгилеп атат, бул баягы мындай сырткы күчтөрдүн таасири болуп атат, буларды каржылагандар болуп атат депчи. Чындыгында ушул аспектиди алганда сырткы күчтөр болушу, турушу мүмкүнбү? Мен айтат элем, мен органда көп иштедим да. ГКМБД иштедим, МВД деле иштедим, жерлерде иштедик. Негизи сырткы күчтөр деле болбойт Кыргызстанда. Только ички эле күчтөр. Ички күчтөрдүн баардыгы эле жана саясатчылар турган да, ал режиссер катары башында. Да жок, эл өзү эле аябай активный да Кыргызстандачы. Эл өзү эле. Мына ошол эле Бакиевке чыгып атканда жерлерден нарын жергесинде таласта чыгып атканда алардын башында сырткы күчтөр турду эле. Эч кандай сырткы күчтөр турган жок. Анан кийин эле Россия турду деп койду. Же Акаев болсо канча эмелери болду эле, ички эле күчтөр турушкан. Ошон үчүн жок, мен ага кошула албайм. Сырткы күчтөр деген жок бизде. Бирок кийин бир какой-то интереси барлар жөн эле айтат да. Анан кийин жана НПОлор боюнча деле айтып атышпайбы? Неправительственный организациялар эч качан мындай көпчүлүк саясатка көбү аралашкан эмес. Анткени 90% бул социальный блокто иштейт да. Мына биз губернатор болуп иштеп жүргөндө аябай чоң жардам берген НПОлордун көбүчү. Аябай чын эле жакшы жардам берет, жанагы айылдарда иштеп, жанагы өкмөттүн эмелери жетпеген жерге чейин алар иштейт негизи. Эл менен жакшы иштешет. Бирок алар көп саясатка катышпайт, социальный блоктогулар. Кээ бир эмелер бар, адам укугу боюнча да, алар Садыр Жапаровду деле, ошол эле Атамбаевду деле бардын эмет жүрүшпөдү, колдоп жүрүшпөдүбү? Жана сотторуна барып эле камалып жүргөндө бул негизи ошондой, бул эме да, өзүнүн жаратылышы ошондой да. Мына ушул баягы чет элдик агент деп, ушул мыйзамды азыр атап алышты. Жогорку кеңеште 3 окууда кабыл алынды. Эми президенттин кол коюусу үчүн ал жөнөтүлөт. Кандай ойлойсуз, президент колдойбу же каршы пикирин билдиреби? Азыркы учурда эми бул боюнча дагы пикир бирдей эмес да Кыргызстандачы. Анын үстүнө тыштан дагы ушул боюнча ойлорун билдирген билдирүүлөр дагы аябай көп. Мен ойлойм, эми президент кол койобу, кол койбойбу мен билбейм. Бирок негизи бул мыйзам мурункудай эле иштесе эле Кыргызстанга жакшы болот. Кыргызстан эмне чакан мамлекет. Тем более президент азыр экономиканы өнүктүрөм,
Сингапур кылам деп аткан программасыначы чын эле бул НПОлорго кол коюп койсочу бул аябай терс эмесин берет. Таасир берет. Анткени бизде международный организациялар аркылуу грант келген, инвестиция көп келет да. Ошонун баардыгы чын эле токтоп калышы деле ыктымал. Бул ачык сөз. Анын үстүнө жанагы посолдор деле башка мамлекеттин жетекчилери ачык эле айтып атышпайбы. Анда финансированияны биз токтотуп коебуз деп. Бизге чын эле кыйыныраак болуп калат. Анын үстүнө азыр эми 21 кылымда биз бүгүнкү күндө мындай многовекторный саясатты жүргүзбөсөк чын эле кыйналып калабыз Кыргызстанчы. Азыр эми кийинки суроомду парламент боюнча бергим келип атат. Матраимовго жакын делген депутаттардын мандатынан ажырап жатышы, мына 4-5 депутат мандатынан алды. Деги эле жалпысынан алганда ушул бир парламентте 13 депутат кеткен экен да. Эми Кыргызстанда мындай да көп категория саясатчылар бар да. Өзүн да саясатчымын деп эсептейт. Анткени мындай бийликтин көлөкөсүндө жүргөн, бул биринчиден. Экинчи, жанагы байлардын көлөкөсүндө жүрүп, байлардын арты менен чоң саясатка келгендер бар. Ошолордун көбү азыр бүгүнкү күндө жанагы анан жанагы Кошоматчылар институту аябай биздер развитый жанагы президенттер кеткенде жамандап, жаңы президенттер келгенде коюн колтугуна кирип кеткен. Бул аябай чоң профессиональный эмелер болуп калган да. Оюнчулар. Эми бүгүнкү күндө мына мен, допустим, позициям көптөн бери, саясатка аралашкандан бери, анан укук коргоо органдарында иштеп жүргөндөн бери мен ачык эле айтам да. Райым Матраим боюнча, ошо Камчы Көлбаев боюнча мен ачык эле айтып жүргөм. Мыйзамдагы уруу, тиги коррупцияга илешкен, ошонун баардыгын териштириш керек, мыйзам чегинде деп эле айтып жүргөм. Анан бүгүнкү күндө мен бир интервью берип атканда, же мындай айтып атканда өзүм мисалым катары айтам да. Мына бүгүнкү күндө баардыгы эле жамандашып атат. Ошол эле Матраимовду жамандашып атат, Камчы Көлбаевди жамандашып атат. 3 жыл мурун, ошодон мурункусун мындай карасаңар, баардыгы эле кошоматтанып, атын айтпай, тойлордо чогуу эле жүрүшпөдү баардыгы. Мен наоборот, мен губернатор болуп турганда, допустим, Камчы Көлбаев жана Азимрой экөө келгенде Нарынга, мен ал жерден аларды кетиргем. Болбойт бияка деп туруп, биз областтын намысын, эмесин баарын сактап калганбыз. Анткени криминал. Бирок алар башка президенттен бери баардыгы менен жакшы болуп жүргөн. Ошондо эле алардын мындайча айтканда крышасы чоң болчу да. Ошого карабай биз өзүбүздүн мыйзамдуу намысыбызды сактап өзүбүз түз жүрдүк да. Эчтекеден коркпой. Ошол эле жана Азимройду мен 91-жылы начальник милиция болуп жүргөндө Чолпон ата да кармап балдары менен Москвадан келген. Ошолорду териштиргенбиз. Ал деле билет ошонун баардыгын так. Биз ошондой бир нукта жүрөбүз да. Көбү наоборот, ошол эле эмелердин баардыгы менен аябай илешип алып жүрөт да. Анан бир нерсе бар да, мына Азимройду президент менен сүрөткө түшкөндө мен өзүм позициямды айтып койсом, Азимрой мени сотко берген. Көбү билбейт да ошону. Сотко берип туруп 150 миллион сомго мени сотко берип айыпка жыгам деди да. Кайсы жылы бул? Мына тиги жылы эле. 2022 же 23? 23-жылы. Анан эмне болуп аяктады? Анан сотко берди. Мен билген жокмун сотко бергенин. Мындай эле имиш болгон да. Сотко бергенин билген жокмун. Ленинский сотко бериптир. Ленинский сот мени анан Вести сайтын так сот эмеге айыпка жыгылып 150 миллион десе 15 миңге айып жыгылып
бизди чакырбай туруп эле, чакырсак келбей кой деп бизди жок эле карап коюптур. Анан кийин 1,5 айдан кийин Горсот караптыр. Горсотто карап туруп, биринчи инстанциянын чечимин калтырып коюптур. Анан судоисполнитель келет үйгө. Акча төлөңүз деп. Неге төлөйт экем десем, Азимрой утуп алды сизди дейт. Мейли деп мен пенсиямен 15.000 рубль сомду төлөп койдум. Сиз кайра өзүңүз сотко берген жоксузбу? Жок, уже күчүнө кирип калган да. Анан кийин сентябрдын аягында дагы сотко берди Азимрой. Уже мени 24 КЖ сайты мени соналип деп 1 миллион сомго мени айыпка дагы берди. Кайта. Анан ошодон кийин Азаттыкты берем, анан башка сайттарды жана чыгаргандардын баарын берем деп, бул өзүнчө эле чоң политик кылып атат да, политик. Анан кийин Көлбаев жана каза болуп калгандан кийин бизди сотко чакырды, уже биз билдик да, деп. Анан баралы десек, уже Азимройду жанагындай Ташиев бул мыйзамдуу уруунун жанагы ана башын колдоп жүргөн, бул да криминал, тиги бул интервью берип койгондон кийин бир да сот буну карабай койду. Анан бунун дагы жанагы адвокаттары келбей койду. Ал розыкта да. Мына бул деген эмне деген? Бул деген ушу мында күзгү да буну айтканына караганда. Анткени бунун артында чоң кишилер турган, мына Суаналиевди жазалаш керек, жанагындай чоң эмеге жыгылыш керек. Вот кеп ушуда болот го. Азыр эми мисалы Матраимов сыртта да турабы, сырттан издөөгө алынды, Анан ал киши мисалы абдан чоң ресурстары бар да, турабы, баары бир болбой эле. Анан ошол сыртта жүрүп жөн жатпайт деген дагы пикирлер айтылып атат да, буга кандай карайсыз? Эми даже гезиттер жазып атпайбы, ал намыскөй жигит, тигиндей мындай депчи. Бул Кыргызстанда мындайда ачык күрөшкөндөр бар, ачык эмес күрөшкөндөр бар. Бирок жанагындай бир жака кыйшайып баратканда аябай көп чыгып калат. Мисалы? Мына ошол эле Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында, Сооронбай Жээнбековдун убагында эле жанында жүргөндөрдүн баарды тыштап кетпеди эле. Вот ошондой эле ситуацияны күткөндөр деле көп да. Анан Кыргызстанда баары эле ачык болбойт да, тымызы деле көп иштер жүрө берет. Анткени Раим Матраимов менен иштешкен, жанагы Атазов айткандай, ким гана иштешкен жок деп. Сүрөттөрдү карасаңар, бүт эле Раим Матраимов менен иштешпеди. Бардыгы эле чуркап жүрүп, колунан бери өп жүрбөдү, тойлордо чогуу жүрүштү бардыгы. Бул деген бул чоң потенциал негизи. Мен чынында айтканда Раим миллионду жакшы билбейм, көргөн деле эмесмин, билбейт экем. Аны азыр кандай кылат, эмне кылат экен дегенден мен чын эле билбегенден, же информация болбогондон мен айта албайм. Анан Кыргызстанда мындай да бүгүн эмес, эртең сүйлөшүп алышык болот. Кимдер менен? Бийлик менен деле сүйлөшүлүп келген, сүйлөшүп кеткен. Жана Маржахетская война деп коет да, постоянно бир душман болуп калат, кайта сүйлөшүп алышат. Душман болуп калат, кайта сүйлөшүп. Мындай болуп калышы деле ыктымал. Бирок ошон үчүн мен айта албайм, билбейм алат. Мисалы, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Ташиев мырза ушул Матраимовдордун кланы менен уюшкан кылмыштуу топ менен абдан бир катуу чечимге күрөшөм деп күрөшүп да баштады да. Анан сиз мунун жыйынтыгына ишенесизби азыр? Кандай жеке баамыңыз? Негизи мен эмне себептен көп интервью берген жокмун да, могу октябрдан беричи. Анткени мен негизи башынан Кыргызстанда уюшулган кылмыштуулук болбосун, мафиялар болбосун деген позицияда турам да. Анан интервью берип, анан ортосуна кыпчылып кой деп туруп мен чын эле берген жокмун, байкап турдум да кандай болот деп. Негизи мыйзам чегинде күрөшүш керек. Мага негизи азыр вот Алматыда да, Казакстанда
күрөш мага более жакыныраак да. Анткени мына алар мафия менен күрөшүп атышат. Назарбаевдин туугандары, Назарбаевдин жана инилерин камап, ошолорду жанагы кустеризация кылып атышат аларды. Бирок мыйзам чегинде камап, түрмөдө отуруп, анан конфискация кылып, миллиард долларларды аларды алып атышат мамлекеттин эмесине. Бизде болсо кустеризация кылып, бирок чыгып кетип атышат. Жазаланбайчы. Bunun da artı diyette. Bugünkü günde buna oşolle Rahim Matrayev boyunca birinci jolu janagınça akça төлөдү tigi bu dep koyup durup, emin dagı 88 milyon dolar tagılaşpay. Murun ne tapkan yok. Oşolordu da jazalaş керек de janagı ГКМБде. Kim çıkardı janagı 2 milyar сом эле депчи, допустим. Вот. А если ошондо мыйзамдуу болсо, анда сот болот эле, баары билинет эле да. Мен бир интервьюда айткам, мага суроо беришкенде, вот азыр Райым 2 миллиард сом төлөдү, арты кандай болот депчи. Мен ошондо эле айткам. Негизи Райым миллионду азыр, так? 2 миллиардты төлөгөнү менен эле токтоп калбайт. Ситуация өзгөрүп кетсе, бул болду, өзүнө эме коюп алды да. Мен коррупцияны мойнума алдым, жанагы соглашение кылды деп туруп, анан да каза берет дальше дегем да. Вот. Азыр ошондой эле болду. А негизи мыйзам ченемдүү башкалар деле бар да, жалгыз эле Райым миллион ошонун баарын жеген жок да, ал да бөлүшкөн да. Президенттердин кимисине берген, кимдер берген, кандай берген деп. Негизи соглашение болгондо, ал баарын айтыш керек да. Мынча мен алгам, калгандарын баарын мынча кишилерге бергем деп. Бүгүнкү күндө деле ошонун баардыгы айтылып атпайбы элдин арасында? Мисалы ошол Матраимовдордун кланын тазалоо процесси жүрүп жаткандыгына сиз анда көңүлүңүз чыгабы? Мисалы парламенттен башталды бул, ошол эле Бажыда башталды, башка дагы органдарда жүрүп атпайбы бул процесс? Негизи бүгүнкү күндө Райым Матраимовдун бүт баарын түйүнө жетемдиги бул десе ачык болуш керек да бунун баардыгы. Ачык болбосо болбойт. Анан даже гезиттер азыр жазып атат, сайттар жазып атат. Калгандарын эмне тийбейсиң? Почему выборочно эле болуп атат деп. Ошол эле жана ген прокурорду Атазов айтып атат, допустим. Ошол эле жана лидер фракциялар бар, аларды айтып атышат. Алардын баардыгы эле чуркап жүргөн Райым Матраевдин жанында. Мисалы азыр Ташиев мырзанын иш аракетине сиз кандай баа бересиз? Кандай иштеп атат? Жок, Ташиев бүгүнкү күндө көп нерсени өзүнүн мойнуна алып алды да. Кылмыш менен де күрөшүп атат, коррупция менен деле күрөшүп атат, футболду деле эметип атат, чек араны деле чечип атат. Иш кылып жана проституция менен деле күрөшүп атат. Болгон нерсенин баардыгын Ташиевде. Анан Кыргызстанда эки эле кишини айтат, любой. Арызданса деле, эметсе деле Садыр Жапаров и Ташиевке. Башкаларга ишеним жок болуп атат. Калгандары жок, алар баардыгы алар экөөнүн көлөкөсүндө эле болуп калышты да. Анткени бул институт, мамлекет деген бул 3 бутактан турат да. Аткаруу, мыйзам чыгаруу, сот системасы. Калгандары жок, бул экөө эле болуп калды. Бирок негизи 3 жылдын ичинде мындай системный жумуш болуш керек да. Бүгүнкү күндө жана ручное управление деп коет. Ошо сыяктуу болуп калды да, ручное управление. Андай болбойт. Негизи баардыгы иштеш керек да. Президенттен баштап теги акимдерге чейин баардыгы иштеш керек. А так негизи күнү түнү иштешип эле атат, баардыгы эле мындай карасак болуп атат, бирок аягы каяка чейин барат бул менен. Бирок мен дагы бир айтып коеюн, бунун баардыгы адилеттүү, анан мыйзамдуу болуш керек да. Азыр парламентте жана мен жогоруда айткандай 13 депутат мандатын тапшырып кетти. Айрым жерлерде кайра шайлоолор болот деп жатат. Айрымдардын аягы кандай болор азырынча ачыктала элек. Анан сиздин оюңуз боюнча ушул парламент мөөнөт аяктаганга чейин иштейби? Деги эле кандай чечилиши мүмкүн? Парламентте кандай тагдыр күтөт деп ойлойсуз?
Мен ойлоп атам, азыр жаңы шайлоо болот, жанагы округтардачы. Анан естественно бул бардыгы бийликти колдогон балдар эле келет да, депутат болуп, кандидаттар. Бийликчил кандидаттар келет. Парламент негизи өзүнүн мындай көзөмөл функциясын, анан кийин мындай баланс кармап турат деген органдан уже алыс болуп калды да. Бул жанагы эме айтып атпайбы, элдин арасында бул нотариальный контора сыяктуу болуп калды депчи. Ошондой эле болуп калат. Негизи эме болбой калды азыр. Баланс кармай турган орган болбой калды жогорку кеңеш. Парламентти мындай таркаттуу? Жок, таркатпайт. Бийликке бул негизи любой президент ушундай парламентти эметет да, самайт да. Ушундай парламент болсо, анткени баарын колдоп берет, баарын айткандан чыкпайт. Негизи ишине да тоскоол кылбайт да. Кыргызстанда бизде парламент күчтүү болчу да, мурун постоянно күчтүү болуп көп проблемаларды түшчү. Бирок азыркы эмеде Садыр Жапаровго жакшы, парламент негизи бул Ташиевдин парламенти да. Анткени ата журт аныкы да. Парламент ата журт аныкы. Көпчүлүктү түзөт, анан ал айткандай эле болот да негизичи. Эми ачык айтыш керек да анын баарын. Бирок кандай таза шайлоо болобу, таза шайлоо болбойбу, это другой. Анткени мына мисалы катары Ленинский округ боюнча Садыр Жапаров өзү баш болуп, Ташиев төш болуп, бүт член правительстволор келип, чоң Центр избиркомдо чогулуш кылышпады эле. Таза шайлоо өткөрөбүз деп. Таза шайлоонун арты эмне болду? Ниязалиева баарын сатып алып, это факт болду. Соттолду деп койду. Ущербти эч ким төлөгөн жок. Аябай чоң ущерб болду. 30 миллион сомго карата. Экинчи шайлоо болду. Кандай ал уже экинчи шайлоо вообще тынч өттү уже. Эч ким деле билбей калды. Айтмакчы, сиз буга чейин парламенттик шайлоого катышып көргөнсүз, аракет кылдыңыз да 2020-жылы, туурабы? 2019-2020. Анан Ленин районундагы шайлоого дагы катышуу ниети бар экен деп жазып чыгышты. Азыр болсо бир топ жерде мандат бошоп калбадыбы? Катышайын деген ой барбы? Жок, ситуация башка. Бийликчилер эле жеңет, бийлик көзөмөлдөйт, чынын айтканда. Это биринчи. Экинчиден, все равно чоң акча керек жана округдарга. Бул экинчи. Анан үчүнчү, мен ишенбейм да, мындай таза шайлоо болоруначы, все равно подкуптар болот жана Ниязалиева сыяктуу эле. Жөн эле ачык эле сатып алышат. Азыр мисалы бийликкечи оппозиция болуп, мындай катуу сын пикирин айткан ошо коомдук ишмерлер, саясий ишмерлер өтө аз калды, аз да. Сырттан байкап турушат көпчүлүгү. Анан сиз сыяктуу да, сиз деле сырттан байкап турдум деп атпайсызбы? Азыр сиз мисалы бийлик менен жолугушуп, же бийлик сизди кабыл алып көрдүбү ошо акыркы 1 жылдын ичинде мүмкүн? Жок, мен аракет деле кылган жокмун, аракет деле кылбайм го. Себеби булардын командасы түптөлүп калды, иштеп атабыз дейт. Так что мен деле мындай ниетим жок. Бул биринчиден. Экинчиден, Садыр Жапаров бир нерсени туура айтты да. Кыргызстанда чын эле көп саясатчылар мындай көнүп калган да. Бирдек болсо эле тополоң чыгып эле революция болуш керек. Мындай спортсмендерди чогултуп алып эле бийликти алыш керек деп. Негизи Садыр Жапаров деле ошондой темада жүрчү, өзү делечи. Бирок президент болгондон бир нерсени дурус айтты. Бул негизи ошондой эле болуш керек. Азыр саясатта болом деген кишилер партияларга кирип, партиялар менен топтошуп, жанагындай иш кылыш керек да, негизичи. Анан могу жаштардын көбү тигини жазам, буну жазам деп, бул көп МВДга, ГКМБларга теңелбеш керек. Алар камаса чын эле камап коет. Ошон үчүн бул лучше партийный строительство менен жана партияларга эметип, киришип, ошо партиялар менен чогуу эметиш керек да. Бул деген мыйзамдуу жол. Эң мыйзамдуу жол бул азыр партийный система менен эмеге чыгыш керек да. Саясатка.
Вот ошондо эч ким деле жанагы тийише албайт да көп. Атазов боюнча да, мисалы парламентте жакында билдирүү менен чыкпадыбы? Ошондо башкы прокурор Курманкул Зулушевдин аты аталды да. Эми биз билбейбиз да. Атазов район миллионунун жанында көп жүргөн. Билет баардыгын ички кухнясынан бери ким келип жүргөн, ким кетип жүргөн, кандай иштерди кылып атканын билет да. Ал айткандан кийин, значит, өзүнүн сөзүнө жооп берет да. Буга мындай реакция кылыш керекпи, бийлик жокпу? Эми реакция негизи кылбадыбы? Парламент депутаты Акылбек Түмөнбаев экс-президент Сооронбай Жээнбековдун экс-статусун алыш керек деген идеяны көтөрүп чыкты да. Бул колдоо табабы? Жок, таппайт. Эмне үчүн? Если эми айтпады эле буга чейин Садыр Жапаров. Жанагы Дубайга барып келгенден кийин мен эмени кетирбей эч качан макамын албайбыз. Анткени бул жакшы бир жишаан болсун, что экс-президент деген да болсун деп туруп, болду, бул точканы казыкты кагып койду. А калгандары жана антип атканы бул жана пиар акциялар да. Шайлоо жакындап келет парламентке. 2 жыл тез эле өтүп кетет. Уже даярдыктар башталды да көбүнүкү. Ошого жараша эле сүйлөп койду деп атам да. Жөн эле сөз. Мурун да сүйлөгөн, кады да сүйлөгөн. Если мындай серьезный болсо, анда башкача иш кылат да. Анан жөн эле. Мен ишенбейм буга. Кадр тандоо маселеси деги эле мамлекеттик кызматкерлердин ушул негизги чечүүчү, чечим кабыл алуучу жерлерде отургандардын даремети кандай болуп атат? Аябай кызык суроо да. Бүгүнкү күндө аябай көп кадрлар алмашып атат. Бир нерсе бар да, алмашып аткан нерсе. Ташиып койгон кишилердин баардыгы бирөө ордунан жылбай былк деген жок, ошо ойдон иштеп атышат. Мен да анализ кылдым да. А калгандары койгондордун баары аралашып, алмаштырылып атат. Ташиып аябай жакшы кадрды тамдайт окшойт. Аныкы эч ким кеткен жок жумуштан. Мисалы айтсам көп эле, аны просто айткым келбей атат да, алардын баардыгы отурат. Даже мына кеткендердин эле фамилиясын айткым келбей атат да. А калгандарын карасаңар, өзүңөр чын эле баары кетип атат. Аны башкалар коюп аткан. Вот весовая категория да, ким кандай эметишет, иш алып барышат. Мисалы жанатан бери сиз жалаң гана ушул сын пикирлерди айтып атасыз да, бирок ушула бийликтин азыр мындай жакшы жагы да барбы, мисалы көзгө көрүнөр турган? Жок, мен баштан эле айтпадым, экономика жагын азыр сүйлөшкөн жок, саясий жагын эле сүйлөшүп атпайлы. А экономика жагы бюджетте аябай көп акча болуп атат. Ошонун көбү жанагы көп эле жакшы жака кетип атат деп атпайлыбы? Кетирип атат, пенсияларды чоңойту, мурункуга караганда на самом деле кошту. Бирок жана биз айтпадыкпы, инфляция болуп атат, бул башка нерсе. Ал бизден зависит этпейт. Бирок аракети экономический жагы чын эле бар. Биз мурун айтып жүргөн Акылбек Жапаровчу бүгүнкү күндө карабайсыңарбы, кандай уже башкача уже образга кирип алды. Булчу уже бул эки тизгин бир чылбырды колуна алып, кадимкидей эле уже эметип атты, потому что бул бир нукка түшүрүп алды да. Анан булар бир кызык нерсени айтты да, ушуга көңүл бурбай калды. Мен экономика жагын карайм. Ташиып болсо күч структураларын карайт, а президент внешний политиканы карайт деп коюп бөлүштүрүп алдык деп атпайбы? А негизи бунун баардыгын Садыр Жапаровдун колунда да, ал көзөмөлдөп атат. Негизичи. Ар бирөө бирткеден пиар компания жүргүзүшүп атат да, негизичи. Ошон үчүн жакшы жагы бул бүгүнкү күндө бюджетте чын эле акча көп. Бирок мен лично оюм жанагы больницалар, тияк бияка, здравоохраненияга и социальный уклонго биртке көбүрөөк кылса,
азыр. Негизи мына стадион курабыз деп атат 45 эмегечи, допустим. Ал бирке чын эле күтө турса деле болмок, анын ордуна бир аябай чоң больницаларды куруп эметип койсо деле болот эле. Бирок ар бир кишинин өзүнүн ою да, мен деле алардын планын деле билбейм да. Бирок ага деле акча табылат болуш керек. Аны деле көрө жатат. Бирок бизде бүгүнкү күндө эмне көбүрөөк обсуждать этип атышат? Саясий жагын эле обсуждать этишет да. Кыргыздар саясатка жакын да. Бирок саясий стабилдүүлүк бар да, туура? Жок, в любом случае бизде Кыргызстанда биринчи ушу 3 жыл эмеде постоянно эле стабилдүүлүк болгон. Мына Акаевдин убагында эле стабилдүүлүк болгон, Бакиевдин убагында эле ушу убакыттарда стабилдүүлүк болгон да. Ошон үчүн и дальше деле стабилдүүлүк болот негизичи. Просто эле жанагындай, бирок бийлик повод бербеш керек да, жанагы адилеттүүлүк жолуна түшүш керек ошонун баардыгына. Бул сиздин оюңуз боюнча адилеттүүлүк жолу бул камоолор, Жок, мыйзамдуулукту күчөтүш керек да, негизичи. Анан кийин жанагы бүт мыйзам чегинде болуш керек. Да, күрөшүш керек криминал менен, коррупция менен, баардыгы менен, бирок мыйзам чегинде болуш керек баардыгы. Болду, ошол эле да, башка мындай деле требование. Анан жанагы соттун баарын ачык өткөрүш керек да. Азыр мындай сот системасы көз карандысыздыкка жетише алдыбы? Жок, жетишкен жок. Анткени мындай реальный эме болуш керек да. Бирок жана председатель Верховный соттун жана выступленияларын көрүп атам, ал эми аракет кылып атат. А бирок жана саясий деген делолорду ачык эле кылып койсо эле башкача болмок эле да. Болгон эле ошо да. Жабык болгон уголовный делолорду, жана сот процесстери керегин эч кимге кереги жок. 21-кылымда кайсы секреттер. Анан жанагы органдарга көбүрөөк ишене бериш керек да, негизичи. Альтернативный башка жактан дагы информацияларды алып туруш керек да, жанагы президент. Аны ошондо, анткени будан башкыртан өтпөдүкпү. Ошол эле Атамбай, Бакиев, Акаевдин баардыгы эле айтып жүрбөдү эле, күч структураларынын баардыгы эле мени башкача информация берип атты депчи. Кеп ошодо да. А негизи стабильность болуш керек. Мындай бюджетте аябай көп акча болуп турганда стабилдүү болуп туруп иштеш керек. Тем более геосаясат аябай күч алып аткан убакта. Туура. Стабилдүү болуш керек да. Чоң рахмат, ийгилик каалайм.